Эми мен Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна кайрылып кетем. Эми ар бир адамдын сыртка чыгабы, Бишкекте калабы бул өзүнүн тандоосу. Бул өзүнүн тандоосу. Анын укугун же кандай бир мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузуп, жашоо турмушуна келишип аларды бияка бар, тияка бар деген маселе жок. Бир гана Бишкек шаары өзүнүн тарабынан ушул 25 августтан 10 сентябрга чейин ушул Бишкек шаарында өтүп аткан иш-чаранын алкагында көптөгөн жолдор жабылат. Көптөгөн ыңгайсыз шарттар түзүлөт биздин жашоочуларга. Ошондуктан биз айтып атабыз, ошол учурда өзүңөрдүн дагы мындай эс алуу күндөрүн тиешелүү деңгээлде мындай Кыргызстандын табиятын көрөбүз десеңер, Кыргызстандын жакшы жерлерин көрөбүз десеңер, биз ушул турфирмалар менен иш жүргүзгөнбүз. Эгер Бишкек шаарынын тургундары эртең башка жака чыгам десе дагы, ал дагы мында кандай бир көп чыгымдарга апарбасын деп, турфирмалар менен ошондой жеңилдеттүү жолдорунда карап чыганбыз. Бүгүнкү күндө мына турфирмалар, биздин турфирмалар 10-15%га жакын мындай жеңилдикти арзандатып болуп атат да ушул путевкаларга. Анан эми көптөгөн бизден баягы эле да сындамай, дагы деле мындай сын айтмай. Бирок мен айтып кетейин, эгер буга чейин биздин иш аракеттерибизге чейин турфирмаларга кайрылган саны 200дөн тегерек болсо, азыр 730тан ашыптыр. 730тан. Демек, биздин ушу Бишкек шаарынын тургундары ушу түшүнүгү менен кабыл алып, ошону өзүнүн дагы эс алуу күндөрүн пландаштырып, ушундай иштерди кылып атканы анык болуп атат да. Андан сырткары мен айтып кетейин, ушул бүгүнкү күндө 180 ошондой жолдомолор бүгүнкү күндө броньго коюлуп калган да. Ошондуктан мен шаардыктарды дагы бир жолу чакырып кетем, ошол сабырдуулукка. Биздин ушул иш-чарабыз бул Кыргызстандын аброю. Туркомпаниялар менен сүйлөшүү, жанагындай жеңилдиктерди берүү бул сиздер тараптан сунушталган демилге болдубу? Ооба, бул деген ушул иш-чараларга сиз билесиз, эми даярдык бул кечээ эле башталган эмес. Бул мына бир жыл бою биз даярдык көрүп атабыз. Ошондуктан бул иштерди биз баштаган болчук. Турфирмалар менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бир нече турфирмаларды тизмелеп, бүт баары бизде ата мекендик турфирмалар бардыгы. Анан ошолор менен айтканбыз, ушундай күндөрдө бир жеңилдиктерди карап, ушундай көбүрөөк турларды уюштуруп, көбүрөөк шарт түзүп берсеңер. Себеп дегенде биз окуу күнү билесиңер 15 сентябрга чейин жылган. Демек, бизде 260 миңден ашык окуучулар да болбойт. Болбойт дегеним бул эми мындай окууга барбайт да. Ошондуктан ата-энеси менен кошо анын арасында bizde 18 миңден, мен адашпасам 18 миңден ашык педагогдор бар, мугалимдер. Биздин студенттер бар 200 миңге жакын. Ошолордун баары демек ошол күндөрдү мындай өткөрөйүн деген, эс алуу күндөрүн өткөрөйүн деген жакшы шарт түзүп берели деген максатта эле иш жүргүзүлгөн да.